Базар Коргон районунда жыл бою элдердин социалдык абалын жакшыртуу иштери алгылыктуу аткарылып, учурда айылдарда өнөктүү иштер максатка ылайык жүрүү менен өз түйшүгүн да жаратууда. Азыркы учурда ушул биздин айылыбыздын генералдык планы жок экен. Ошондуктан биз азыр генералдык план мындай заказ берип атабыз. Ошол биздин 100 жылдыктын районубуздун 100 жылдыгына карата ушул генералдык планды шаар тибиндеги норматив менен жасоого биз азыр кат бердик. Ошондой сунушубуз бар. Буюрса биздин өкмөт колдоп бере турган болсо, быйылкы жылы ушул генералдык планды бекитип алсак, биздин багы көчөлөрдө жасала турган иш-чаралар мындай белгиленип, аныкталып калмак. Калктын ден соолугун чыңдоодо өзгөчө иштер аткарылып, учурда райондук оорукана жаңы ремонттон өткөрүлүп, кала берсе заманбап медициналык жабдыктар менен жабдылган. Азыркы кезде калк керегине жарап келүүдө. 10 отделениябыз бар. Бүт неврологический, детский, именно хирургический эмелер бардыгы дарыланышат бул жерде. Кардиологический терапиядагылар, сахарниктер бардыгы ушул жерде толук дарыланат. Өзүбүздүн төрөт бөлүм өзүбүздө, жугуштуу оорулар да өзүбүздө дарыланат. Эми оор болуп калса, областка жөнөтөбүз. Ушул жерден эки көчө чыгара турган болуп атабыз, двухсторонний. Советтик бийлик учурунда курулган, андан соң кароосуз калган. Элдер эс алуучу Сейилбак бүгүнкү күндө өз калыбына келүүдө. Ошону менен бирге эле спорттук оюн зооктор өткөрүлүүчү аянтчалардын кайрадан жанданып, ишке берилүүсү учурда кызуу колго алынган. Аны уккан эл чыдамсыздык менен курулуш эртерээк бүтүп, элдин керегине жараса дейт. Ушу стадион бүтүп калса, биздин эми Базар Коргон айылынын окуучулар эмес чоңдоруна деле жакшы пайда келтирсе керек. Себеби балдары тынч болсо, ат эне тынч болот да. Ошондой балдар ушундай жерлерде ойносо, анан жакшы сабактарды алып, Кыргызстандын байрагын көтөргөн чемпиондор чыкса экен деп эле тилеп атабыз. Ушу Базар Коргондук экен, Базар Коргондон чыкса деп. Базар Коргон аймагындагы Чкалов айылындагы көйгөй ар убак элдерди кыйнап келет. Учурда элдердин ой мүдөөсү ишке ашып, көп жылдардан бери максатка ашпай келген максаттары бүгүн орундалып, мамлекеттик бийлик башындагыларга терең ыраазы болушканын айтышат. Бул көпүрө 2009 курулган эле. Былтыркы селдин немесине байланыштуу көпүрөнү сел жеп алып кетти эле. Ошондо бул азыркы губернаторубуздун демилгеси менен бул көпүрө жогору жактарга билинип, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков эле ошондо. Ал келип калып, ошонун демилгеси менен неме кылып, ушу көпүрө курулуп калды ошонун шылтоосу менен. Учурда көп улуттуу Базар Коргон районунда элдерге заман талабына жараша шарттар түзүлүп, эртеңки күнү район гүлдөп өсүүсүнө ар бир айыл аймактын кызматкери тартылып, аларга элдердин жашоосуна ыңгайлуу шарттарды жаратуу негизги максатыбыз дейт район башчысы. Азыр ошо биз атайын Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясы ар бир айыл өкмөтүнүн иш-чара иштеп чыккан. Ошолорду бекитип, азыр строго иш-чара боюнча иштеп атабыз. Ал иш-чарада ушу Бишкек-Ош трассасы толук жарыктандыруу, ошондой эле Базар Коргон айылынын өзүндө Осмонов көчөсүн жарыктандыруу, Текебаев көчөсүн жарыктандыруу, Сайдуллаев жана Култаев көчөлөрүн жарыктандыруу кирген. Ошондой эле биз быйыл мынакей машиненин, автоунаалардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу уже биздин жолдор талапка жооп бербегендей болот, кээ бирки отрезктер. Ошон үчүн биз азыр ушу эски светофор менен жаңы светофордун ортосундагы отрезкте Текебаев көчөсүндө кеңейтүүгө ниет кылып атабыз. Ошондой эле мына кээ бир участкабызга асфальт төшөө, ошондой эле тротуарларды куруу ниетибизде турабыз. Өлкө башчыбыз жарыялаган жарлыкка ылайык аймактарды өнүктүрүү жылы азыркы учурда ар бир район айыл аймактарда өз жемишин ийгиликтүү берип келүүдө. Перизада Ташиева, Дарбан Алайчиев, Жалал Абад облусу, Базар Коргон району.